Assalamu алейкум достор, кандай турасыздар? Бүгүн 2 октябрь таңкы саат 9:30. Атайын бул шапка келдим. Азыр Кудай буйрса тет 2 шаптын ээси келет, анан сүйлөшөбүз. Азыр ситуация кандай болот атат түшүндүрүп коеюн. Бизде трактор көбөйдү, азайдыбы, балдар келип токтотуп атабы, же наоборот жолго чыгып атабы? Азыр сиздерге айтып берем. Көрүңүздөр. Чакан видео. Күндөн күнгө тракторду токтоткон мекендештер көбөйүп баратат. Могу 84-жылкы трактор токтотту. Коркуп атам дейт. Айстер кармап атат дейт. Бир трак. Могул жерде 24-жылкы тракты эмеге айдоочуга бериш керек болчу. Көрдүңүздөрбү? Могул жерде 2 трактор эт. 130-чу, анан 129-чу, 23-чү жылкы трактор. Буларды дагы айдоочуларга бериш керек болчу. Айдоочуларга берели десек, четинен биздин өзүбүздүн айдоочулар келип токтотуп атат. Могул тракты дагы алып келип кошуп атат. Айдоочу таап бергилечи деп. Бул тракты дагы токтотуп кетти. Таштемир деген бала 25-жылкы трак, бул 22-жылкы трак. Мунун дагы айдоочусу чөтө коркуп атат. Чыкпайм дегенсипчи. Тиякта мына жашыл трак. Ага дагы айдоочу керек. Көрдүңүздөрбү? Көбөйүп кетти аябай. Айдоочулар. Мына 127 дагы токтоп турат. Могуга дагы айдоочу керек болуп атат. Буга дагы айдоочу керек болуп атат. Буга дагы айдоочу керек болуп атат. Азыр ушундай ситуация болуп атат, достор. Көрдүңүздөрбү? Мурда трак жетишүүчү маселе, азыр трактан көп нерсе жок. Азыр мен санап берейинби? Мурда айтчумун, пустой деп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 трак. 18 трак болуп кеттир. Ушундай ситуация, достор. Айс деп пландын баарын бузушту. Көптөгөн мекендештер тракты иштеп бутуна туруп атты эле. Азыр пландын баары бузулуп атат. Көрдүңүздөрбү? Колдон келишинче эми аракет кылабыз. Азыр дагы келип атат бизге 7-8 бала, жалаң грин картасы барлар жолдо келип атат. Кудай буйрса четтен чыгарабыз эми. Эмне алабыз? Достор, ушундай 25-жылкы трак айдай эстетат арендага. Муну дагы примерно могу $1300 азыр. $1300 же болбосо 33%ке. Бул болсо 33%ке. Булар болсо 1300дөн 2 трак. Же болсо 33%ке. Баары эле ушундай болот, достор. Азыр көптөгөн компанияларда санына жараша да, баягы чоң компаниялар го, аяктан уже 100дөгөн балдар кетип калыптыр да. 100-160 балдар кетип калыптыр. Жана 500-600 трак бар компаниялардан уже 100дөн, 60тан, 150дөн балдар кетет. Мына бизде кете бер 10 чакты трак токтоду да. Азыр дагы келиши мүмкүн, дагы балдар келиши мүмкүн, достор. Ситуация жакшы эмес, абдан жакшы эмес. Бул Трамп чоң атабыздын кылганы өтө начар иш да. Закон менен эле талкуулайм десе, закон менен эле талкуулап коюш керек да. Айс-пайстарды чыгарып, үй бүлөлөрүн ыйлатып, бала чакасын ыйлатпай эле, айстарга айтып эле, үйүңөргө отура бергиле деп туруп эле, айстарга бөлүнгөн $8 миллиард 25-жылы 8 миллиард долларды андан көрөк элдерге таратып берсе, элдер өздөрү эле кетип калмак мекенине. Эмдиги жылы 26-жылы $24 миллиард. Бул жылга караганда 3 эсе көп акча айстарга бөлүнүп атыптыр. Эмдиги жылы мындан да катуу болот дегендей болот. Көрөбүз. Жолдо жүргөн мекендештерге эмне дейбиз эми? Аман эсен болуңуздар, жолуңуздар шыдыр болсун. Wait stationдерден акырын айланып туруңуздар эми, колдон келишинче. Көп мекендештер азыр рисковать этип иштеп атат да. Рисковать этип иштебесең да болбойт атпайбы? Ким багат? Көп видеолор чыгып атат, көп мекендештер айтып атат, үйдө жатабыз, уйку кача баштады дейт да. Уйку кача баштады. Эмне кылабыз дейт? Бардык 95% мекендештердин кредитке сайылган дейт. Эмне деген төлөмдөр турат. Эгер иштебей калсаң,
ким төлөп берет? Ким төлөп берет? Үйдөн чык десе, машинадан өткөз десе, ушул акыбал кыйын болуп атат да, абдан кыйын болуп атат. Эгер мындан ары күчөй берсе кандай болот билбейбиз. Ай, Трамп чоң атабыз жаман иш кылып атат да. Демократиянын баарын талкалап атат. Эми аманчылык болсун, көрөбүз. Бардыгы Алладан. Шүгүрчүлүк келип туралы. Шүгүрчүлүк кылып туралы, көрөбүз баарын.